84 жаштагы Абушка жер казып эгин эгүүдө. Үйүнө келген ал радиодон бир жаңылык угат. Радиодогу адам өкмөт бардык адамдарга бекер окууга мүмкүндүк берип жатат. Ал үчүн бир гана туулгандыгы тууралуу куәлүк болсо жетиштүү дейт. Кийинки күнү айыл тургундары жергиликтүү мектепке балдарын окууга берүү үчүн топтолот. Алар менен кошо 84 жаштагы Маруга ысымдуу Абушка да келет. Аны мугалим Джейн менен Альфред тосуп алат. Маруга колундагы жыртылган кагаз бөлүгүн берип, кагазда окуу баарына бекер деп жазылган жазууну көргөзөт. Джейн Маругага карап туруп, бекер окуу балдарга гана арналган дейт. Маруга мен бул жаңылыкты өз кулагым менен уктум. Окуу баарына бекер деп айтылды го дейт. Ошол кезде Альфред окууга үмүттөнүп келген балдар өтө көп. Ошондуктан сиздей кары Абушкаларды кабыл ала албайбыз деп үйүнө жөнөтөт. Ошентип сабак учурунда Альфред мектепке кирип келип, Джейнди 1 мүнөткө сыртка чыгуусун суранат. Сыртка чыккан алар мектептин алдынан Маруганы көрүшөт. Альфред Маругага жакындап, сизди баары бир мектепке кабыл ала албайбыз. Андан көрө о дүйнөгө аттанууга даярданганыңыз туура болот дейт. Бул сөздөр Абушкага катуу тийип, ал өзүнүн учурда тирүү экенин айтат. Альфред сөзүн улантып, мектепте окуу үчүн сизде форма да жок, аны алууга акчаңыз да жок деп Джейнге таштап кетип калат. Джейн Абушкага эмне үчүн мектепте окугуңуз келет деп сурайт. Маруга окуп үйрөнгүм келет дегенде, Джейн андан кечирим сурап, ага жардам бере албасын айтат. Маруга үйүнө келип, тоокторун сатууга чечим чыгарып, өзүнө мектеп формасын сатып алат. Кийинки күнү кийинип алып, дагы да мектептин алдына барып, кайрадан Джейн менен жолугат. Ал Маругага, эгер сизди мектепке кабыл алсак, өкмөт бизди жазалап, айылдагы башка адамдар да биз да окуйбуз деп нааразылыктарын билдирет дейт. Ал эми Маруга Джейнге жакшы окуучу болорун жана сабакты кызыгуу менен окуйм деп ишендирет. Ошентип Джейн Маруганы класска киргизип, балдарды жаңы окуучу менен тааныштырат да алдыңкы партага отургузат. Себеби ал досканы акыркы партадан көрө албайт эле. Ошентип мугалим окуучуларга А тамгасын жазууну үйрөтө баштайт. Кечкисин үйгө кайткан Маруга үй сыртынан мектеп чалдарга арналбаган деген үндөрдү угат. Бул үндөрдү угуп, Маруга өзүнүн бала кездеги кайгылуу эстеликтерин эсине алат. Ал кездери анын мамлекети Британ өкмөтүнүн кол астында болгон экен. Кийинки күнү Маруга мектепке барып, Камал ысымдуу баланын жанына отурат. Мугалим Камалды доскага чыгарып, 5 санын жазууну айтат. Андан кийин Джейн 6 санын жазуу үчүн Маруганы чакырат. Бирок ал мугалимдин сөзүн укпай тура берет. Коңгуроо убагында Маруга жалгыз өзү балдардын ойногонун тамаша кылып отурат. Ошол кезде бир кыз жакындап, ооруп жаткан жоксузбу деп сурайт. Маруга жок, жай гана кулагым жакшы укпайт деп жооп берет. Окуучулар сабакка киргенде, Альфред окуучулардын сабагын текшере баштайт. Ал Маругага жакындап, карандашыңды уштоо керек дейт. Маруга баракка жазайын деп атканда, дагы бир эстелик эсине түшөт. Ал жаш кезинде британдыктар анын кулагына 3 түрлүү карандаш тыгып кыйнаган экен. Ошол кезде чал өзүн начар сезип, класстан чыгып кетет. Маруга жалгыз өзү билезигин кармап отурган кезде, баягы кичинекей кыз келип, бул кандай нерсе деп сурайт. Маруга өзүнүн мурда түрмөдө болгонун жана ак насилдүү адамдар жерлерин тартып алып, боштондук үчүн күрөшүү үчүн күнөөсүз камалганын айтат. Бир күнү фотограф мектепке келип, Маруганы сүрөткө түшүрүп алат. Ошентип көп өтпөй башталгыч мектепте окуп аткан Маруга жөнүндө жаңылыктар тарап, өкмөттөн адамдар келет. Алар Маругага ачууланып, ким уруксат берди, дароо бул Абушканы мектептен чыгаргыла дейт. Джейн билим министрлигине барып, Маруга тууралуу айтып берет. Ал эми ал Маруганы кабылдай албайбыз, андан көрө аны чоңдорго арналган мектепке жөнөтөбүз дейт. Джейн бул тууралуу Маругага айтканда, ал макул болуп, ошол мектепке келет. Бирок бул жер мурунку мектебине такыр окшобойт. Бул жерде адамдар такыр окубайт жана сабакка такыр маани беришпейт. Шуудун катуу болгону үчүн ал мугалимдин эмне айтып жатканын да угуп аткан жок. Кийинки күнү мектепке келген Джейн мектептен кол чабылып аткан үндөрдү угат. Ал мектепке кирсе, балдарды кубантып күлдүрүп турган Маруганы көрөт. Ал балдарды отургузуп, өзүнүн коштошууга келгенин айтат. Маруганын окуясы бардык жаңылыктарга тарап, бардык улут Маруга жөнүндө билет.
Ал эми мындай жагдайларга айыл тургундары нааразы болуп, алар өздөрүнүн балдарынын абышка менен окуусу туура эмес деп көтөрүлүш чыгарышат. Бир күнү жээнге мектептен кабар келет. Кабарда аны башка шаардагы мектепке которулушу жазылган. Эртеси мектепке жаңы мугалим келет. Бирок окуучулар мектептин эшигин жаап, мугалимди кууп жиберишет. Маруга билим башкармасы менен сүйлөшүүгө келет. Ал ошол мамлекет үчүн күрөшкөнүн айтып, өзүнүн тыртыктарын көргөзөт жана аларга эмне эксеңер ошону аласыңар. Балдарга жакшы мугалим керек, жээнди кайтаргыла деп кетип калат. Ошентип жээнди кайрадан мектепке кайтарышат. Балдардын баары жээнди кубанып тосуп алышат. Ал эми Маруганын жашоодо көргөн коорлуктары үчүн өмүрүнүн акырына чейин окууга чечим чыгарышат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Эгер жаккан болсо лайк басып, комментарийга ой пикир калтырганды унутпаңыз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки кездешкенче аман сау болуңуздар.